Кыргыз эли улуттук маданият жана адабият орду толгус жоготууга учурады. Узакка созулган оорудан кийин 74 жаштагы залкар жазуучу Самсак Станалиев 12 июнда жарык дүйнө менен кош айтышты. Көз өткөнчө талбай эмгектенген чыгармачыл инсандын алдыга койгон ой максаттары аягына чыкпай калды. Эмтиги жылы 75ке чыгып, ошол 75 жылдыгында ушул башка тектеш түрк тилдерине которулган чыгармалардын презентациясын бет ачарын кылып, окурмандар менен жолугушуу уюштуралы дедик эле. Мына ошол максатка да жетпей калдык. Өзүнүн көптөгөн пландары бар эле. Ушул акыркы жумада аябай кыйналып калды да. Кыйналып калып, анан жанында болуп аттык. Анан ошол акыркы 3 күндө катуу баягы өзүнүн эсин жоготуп, анан узап кете берди. Самсак Станалиев Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы Жазы Кечүү айылында 1950 жылы туулган. 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган. Самсак Станалиев поэтикалык жана прозалык 12 китептин автору. Айрым чыгармалары орус, украин, казак тилдерине которулган. Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романын, Манастын бала чагы эпос жомокторун кыргыз тилине которгон. Маркум менен коштошууга келген калемдештери анын кыргыз маданиятына калтырган изи өчпөй турганын белгиледи. Самсак Станалиевдин баа пенделик өмүрү аяктап, көрөр күнү ичер суусу түгөнгөн экен, түбөлүк жайга кетип атат. Бирок анын чыгармалары ушул кыргыз элинин рухий тарыхында өзгөчө орун ээлеп, мындан кийин дагы ушу биздин окурмандардын эли журтту, маданиятты, саясатты таанып билүүдө чоң эмгеги калат. Бул кишинин кыргыз элинин, кыргыз маданиятынын жана кыргыз рухунун алдындагы өтөгөн эмгегин эстегенде ириде биздин кийинки муундар эстесе, мындан 100 жылдан кийин, 200 жылдан кийин, 500 жылдан кийин 21-чи кылымдын кыргызы кантип жашаган, 21-чи кылымдын кыргызы кантип жазган жана текстти кантип түзгөн десе, ириде Самсак агабыздын тексттерине, Самсак агабыздын аңгеме романдарына кайрылат. Самсак Станалиев кыргыз адабиятында тарыхый биографиялык романдары менен өзгөчө орун ээлеген жазуучу катары окурмандардын элесинде калды. Касым Тынысановдун өмүр жолу баяндалган Касым Тынысанов Чагылгандын көз жашы, Жоомарт Бөкөнбаевдин өмүрүн жана чыгармачылык тагдырын баяндаган. Жылдын эң узак күнү улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган Ак жарыктын айыкпаган сыныгы роман трилогиясын жазган. Жазуучунун эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктар ыйгарылып, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу наамына Нагыз сөздүн чебери, нагыз талант, залкарлардын изин изилдеп, жолун жолдогон Самсак Станалиевдин улуттук адабият үчүн кылган эмгеги бааланып, 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу ардактуу наамы ыйгарылган. Улут сыймыгы чыган жазуучу Самсак Станалиевдин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Улуу жазуучу жараткан чыгармалар кыргыз адабиятында өз ордун тапкан. Эл жазуучусу, акын, прозаик, жазуучу, сынчы, публицист, котормочунун сөөгү Орок айылындагы көрүстөнгө коюлду. Уланбек Тиканбаев, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.